Урматтуу угарман, Дүйнө дүбүркү программасын угуп атасыңар. Бүгүнкү талкуулаган темабыз бул Афганистан жөнүндө жана Америка Кошмо Штаттарынын жаңы стратегиялык багыт жана Борбордук Азия таасири тийеби же тийбейби деп. Бүгүнкү студиябызда коноктор саясаттануучулар Орозбек Малдалиев, саламатсызбы? Марат Казакбаев, саламатсызбы? Саламат. Анда биринчи суроо Орозбек байке сизге. Бул мына жаңы стратегиялык багыт Америка Кошмо Штаты Афганистан боюнча эмне үчүн мындай чыкты азыр? Трамп айтып атышпадыбы? Трамп чыгарбайт депчи стратегияны. Мунун себеби кайсы? Бул Американын Трамптын стратегиясынан чыкканынын себептери бар. Мунун өзүнүн тарыхый себептери дагы бар. 2001 жылы октябрда Американын аскерлери кирди. Ошондо Аль-Каида менен Талибанды эффективдүү катуу согушуп, аскердик эмелерин талкалап, жакшы эле жеңиш менен кетип аткан болчу. Ошондон бери 16 жыл өттү. Ошол Афганистандагы акыбал, согуштук жагындагы акыбал өзгөргөн жок анча. Азыр кайта Талибан күчүнө кирип алып, бул 2005-2006 жылдарга чейин террористтик акциялар дээрлик токтоп калган болчу ушул кезде. Азыр террористтик акциялар кайта эле баягы мурункусундай көнөмүш адетке кетип калды да. Ситуация өзгөргөн жок анча. Эми Трамп болсо шайлоонун убагында, президенттик шайлоонун убагында мен Афганистандан аскерлерди чыгарам деп Максат койгон, катуу айткан. Бүттү, биздин ал жакта жумуштарыбыз жак бүттү, өздөрү тартип келтирип алсын деп. Президент болгондон кийин, президенттик мамлекеттин жүгү мойнуна келгенден кийин бул акыбал оңой нерсе эмес экендигин түшүндүм. Бул жакшы нерсе. Себеби дегенде Советтер Союзу Афганистандан чыккан кезде 89 жылдарда вакуум болуп калган Афганистанда. Ошол кезде Советтер Союзуна каршы согушуп аткан маджахеттер ээн эркин калып калган. Америка өзүнүн күчтөрүн алып кетип калды Пакистандан. Жардам бербей калды. Советтер Союзу аскерин алып кетип калды. Мына Талибан ошентип отуруп, кийин Талибан пайда болду. Бул жөнүндө 2007 жылы Афганистанда симпозиум болгон. Афганистандагы коалицияга катышып аткан 30га жакын мамлекеттин өкүлдөрү катышты. Кыргызстандан өкүлчүлүк барган жок. Мен барып жөн эле катыштым, доклад жасап баргам. Ошол жерде Америкага чоң сындар айтылды. Америка ошол кезде таштап коюп, ситуация сложный болуп, мына азыркы терроризмдин күчөп кеткен себеби ошондон болуп атат деп. Булар ошондон да сабак алып атат. Азыр Америка кетип калса, кайта баштагыдай тополоң күчөйт, террористтик маанайдагы күчөп, азыр ситуация андан да татаал. Ошон үчүн акыры барып, мына ошол Афганистандагы ситуациянын айынан 2001 жылкы террористтик жардыруулар чыкты деп бир топ окумуштуулар ошол түздөн түз айтты. Америкалыктардын жакшы жери бул болду. Мактабай болгондой талкуулайлы деп максат койгондолор башында ошондой нелицеприятный сөздөр айтылды Америкага. Объективдүү болуш керек деп. Ал кезде бизде Афганистандан түздөн түз катышкан Американын базасы бар болчу бизде Кыргызстанда. Ошол ситуацияны азыр эске алып, мына жаңы стратегияны иштеп атышат. Бул стратегиянын өзгөчөлүктөрү дагы бар. Бул баштагы стратегиялардан айырмаланып, бир аз муну талкуулайбыз го. Биринчиден, мурда деле ошондо Пакистан сынга алынган. Ошо 2007 жылкы симпозиумда Пакистанда террористтик уюмдар жашырынып атат. Талибан баш маанегин ошол жактан алып алды. Аль-Каиданын дагы көп мүчөлөрү жашынып атат деп көрсө, биз Абатабадта симпозиум болгон. Ошол жерде Белладен кийин ошол жерден табылды. Мына Пакистандан. Бул айткан сөздүн далили болуп атат. Чычалабаш керек да мындай маселелерге. Далилиңди бер деп эле сураган туура эле болот. Ошондо дагы Первез Мушараф чыгып, Пакистандын президенти, аябай катуу мындай эмоциональный сүйлөп, фактылар менен айтып берген. Канча миңдеген Аль-Каиданын мүчөлөрүн жоготконун, канчаларын камакка алгандарын, ошолордун баарын цифрлар менен айтып берген да. Биз момунда салым кошуп атабыз деп. Так что бул Биз дагы күрөшүп атабыз деп, күрөшкөндүн далилдерин айтып берген алар дагы. Ошон үчүн азыр Пакистан ошол эле сөз кайта айтылып атат. Пакистан баш маанек берип коюп атат. Террористтик топтор ушул жактан жашынып атышат, ошонусун токтотсун дедилер. Пакистан буга азыр абдан чоң реакция берди.
азыркы Афганистан боюнча стратегияда Пакистан негизги өнөктүгү. Америка Кошмо Штатын. Пакистан жардам бербесе ал жакта ситуация өтө кыйын аны колго алыш. Экинчи өзгөчөлүгү болуп атат. Индияны ошол эмеге кошолук антитеррористтик иш-чараларды жүргүзгөнгө Афганистанга Индияны тартып келелик деген ой болуп атат. Бул жерде маселе чыгат. Пакистан менен Индия чыр чатактары көп, э? Кашмир ортосунда туруп атпайбы? Кашмир проблемасы чечиле элек. 47 жылдан берки маселе, эски конфликт ал жерде бар. Пакистан менен Индия азыр бир аз ачык конфронтация мурдагыдай болбой калган менен толук жакшы бир көтөн келе элек маселеси болуп атат. Ошон үчүн бул кандайча болот деген ошол чечилип атат. Анан унутпаш керекпиз, Индия менен Пакистан бул ядерлик мамлекеттер, э? Көтөн ядролук мамлекеттер, Кудай сактасын дейм ал жагынан. Ага жетпей атканбы. Эми дагы бир маселе. Трамптын стратегиясынын бир өзгөчөлүгү бюрократияны азайталы деген ою бар, аскердик бюрократияны. Жергиликтүү командованияга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип, Укук берип, э? Маселени жеринде чечкендей укук берип, ал Пентагондун көрсөтмөсүн күтпөй эле акыбалга жараша Жергиликтүү эме аскерлер. Бул жакшы маселе. Бюрократия анын үстүнө бул жерде мындай да, коргоо министри Америкада жарандык адам. Бириккен объединенный командованияныкы аскери адам. Анан дайым эле түшүнүү боло бериши мүмкүн. Анан ак үй менен макулдашып, анан ал келгиче ситуация террорист менен күрөшкөн ситуация бул тез өзгөрүп турган маселе. Жөнөкөй согуштардан айырмаланып. Бат чечим алыш керек, э? Бул жагы жакшы нерсе. Анан баягы окутабыз, өзгөртөбүз, Афганистандын армиясын даярдыктарын беребиз деген жагы бул мурда деле бар стратегияда болчу. Бул жагынан да чоңураак көңүл бөлүнүп атат. Анан Кытай дагы колдонолу деген ойлор бар. Кытай Афганистанда присутствует. Көптөн бери эле бар Кытайда. Бирок экономикалык жагында катуу иштеп атат алар. Кытайдын компаниялары бар. Эми бул биз жалаң Афганистан менен сөз болгондо ушу согуш маселесин айтып эле, террористтерди айтып эле, калган жагында өзгөрүү жоктой таасир калып атат да, айта кетиш керек. Афганистанга миллиондогон инвестициялар келди. Жаңы мектептер салынды. Кабул жакшынакай үйлөр салынган Кабулга. Оптика волоконный линия связьтары курулган. Линия электропередаштар. Кабулда мурда болсо жарык саат менен эле берилип, анан түн ичинде өчүрүлүп койчу. Анан жанагы генераторлор менен жарык берилчү. Бул маселе чечилип атат. Тажикстандан биздин жана Каса тысячага кошулган аракеттер жүргүзүлүп атат. Түркменистандан ошол кезде эле алчу жарыкты ченеп Өзбекстанда беребиз деп атат. Көп маселелер чечилип атат. Сиз айткандай, азыр мына кичине факт берип коелу, далилдеген факт экен. Мына дүйнөлүк уюмдар айтып атышат, Афганистанга берген каражаттары Америка Кошмо Штаттары жана Европаны карап көрсөт, $700 миллиард бериптир 16 жылдын ичинде. Бул аябай көп салмак экономикага эметкенгечи. Анан экинчиси бул эмеге аябай көп аскерлик технологияны пайдаланышкан, аскердик куралдарды эметишкен депчи. Анан өзүнүн Афганистандын аскерлерин аябай деңгээли көтөрүлгөн депчи. Ошо кошула аласыңбы же кошулбой албайсыңбы? Бул экономикага чоң салым кошулду деген бул абдан туура айтылып атат. Жолдордун баарын жакшынакай кылып туруп салынды. Көп өзгөрүштөр болду Афганистанда, дагы эле болуп атат. Эми мунун дагы бир ушул инвестицияга байланыштуу айтат турган нерсе да. Афганистан бир жакшы нерсе жасаганы бул инвестиция боюнча комитетке жалаң жаш жигиттерди алып келди, коррупцияга аралашпаган, англис тилин жакшы билген, четте окуган, чет мамлекеттерде окуп келгендерди конкурс менен алып, ошол жаштар иштеди. Анан ошо инвестициялар боюнча конкурстар менен жакшынакай кылып туруп жарыяланып өттү. Бизде ГЭСтерди курганга бизде усталар көп, мастерлер көп деп биз дайым эле мактанабыз. Афганистандагы эмеге конкурска катышканга жарактуу бир да компания жок экен бизде. Ошол кезде мен бул маселе менен кызыккан, мен Кабулда болчумун. Бизден катыша тургандар бар экен деп тап издесек, деңгээлдери жол курганга деле жарай турган компаниялар бизде чынында жок экен. Ал жакта көрүп, мешин компаниялар келип туруп, өзүнүн техникасы менен, өзүнүн жол эмелери менен, каражаттары менен келип, технологиясын алып келип ошол жерден иштеп атышат.
аскерлерди даярдоо боюнча ооба Америка Кошмо Штаттары аларды аскерлерди даярдап атат, үйрөтүп атат, курал жарактарын курстарын баарын өткөрүп атат. Бирок армиянын таасирдүүлүгү көтөрүлө элек. Аскерлердин терроризмге каршы күрөштөрү өз алдынча деңгээлге чейин көтөрүлө алган жок 16 жылдын ичинде. Бул факт. Анан ар кандай ситуациялар болуп кетет. Кээде курал жарагы менен талибандар тарапка өтүп кеткен фактылар болот. Ушундай бир уруп пуштундар. Анан бул дагы бир чоң факторду эске алыш керек. Пуштун факторун. Пуштундар деген бул өзү эр жүрөк эл. Булар согушуп атам замандан бери көнгөн эл, тартынбайт, согуша берет. Булар эмне жасаса, ошону сапаттуу жасайт. Согушканда дагы аянбай до конца согуша тургандар. Булар эр жүрөк элде. Буларды жеңебиз. Трамптын стратегиясын дагы сөзгө алабыз. Жанагы эле военный компонент менен жеңе албайт Афганистанды. Муну дароо эле айтып коюшубуз керек. Аскердик факторлор менен жеңип болду. Сиз айтып кеткендей, маселе болбойт. Трамп Вашингтонда айтканда сөзсүз айткан, бул жаңы стратегиялык багытта бир эле максат болот, жеңишке чейин депчи, жеңебиз депчи. Ошол максат. Сизге рахмат. Анда Марат мырза, силерге суроо мындай да. Мындай болуп атпайбы? 2016 шайлоо кампаниясы Америка Кошмо Штаттары болгондочу, Трамп Хиллари Клинтон менен мындай шайлоого чыкканда аябай мындай жамандап Обаманын демократтардын программа Афганистан боюнча Трамп чыккан да. Анан сөзсүз айткан, мен президент болсом, бул программаны өзгөртөм, стратегияны өзгөртөм, Афганистанда чыгып кетебиз. Бул кереги жок бизге. Көп каражат кетет, биздин аскерлер сөйлөп атат. Анан Америка пайдасы жок депчи. Эмне үчүн мындай болуп калды? Жарым жыл өтпөй эле Трамп мындай жаман критика кылган демократтарды, Обаманы критика кайрадан ошол жолго түштү. Себеби кандай? Себеби мен айтып кетем, мына Орузбек Абдусаламович толук эле айтып кетти, мен кошулам. Негизи эми сиздин суроого айтсам мындай болуп атат да. Америкада өздөрү саясатчылар негизи айтып атышат да, Трамп эми бизнестен келген адам депчи. Көбүнчө ушу профессионалдык саясатчы эмес. Ошон үчүн мына уже жарым жыл өттү президент келгенине. Азыркыга чейин негизи момундай программа же ички программа же тышкы саясий программа жок депчи. Азыр көп эле критика болуп атат. Дипломаттар, американ дипломаттар критикалап жана көп жерден негизи регион, Афганистан деле ошондо, Сирия боюнча деле. Бирок азыр мына 21 августта туура айтасыңар, Дональд Трамп негизи жаңы стратегия жарыялады Афганистан боюнча. Эми бул стратегияга ишенебиз, көбүнчө ишенишат, өзгөрбөйт депчи. Эми Трамп боюнча карасаңар, өзгөрүшү мүмкүн да. Эми бул стратегия мен айтып кетем, Американын көз карашы ушу стратегия боюнча. Биринчи бул аскердик стратегия да. Америка тарапы айтат, бул аскердик стратегия. Экинчи этап боюнча саясий стратегия, саясий процесс, ушу конфликт токтогонго негизи бул аракет кылачак, бул экинчи стратегия да. Аскердик стратегия мына Узбекстан туура айтып кетти. Афгандык армия азыр профессионалдуу эмес. Аякта терроризм негизи, Америка Кошмо Штаты ушу Сирияда, Иракта көрүп да, жана ислам Даиш боюнча ислам государство, жана Жебат ан-Нусра жана башка террористтик группалар бул түшүндү да, негизи бул аябай чоң саясат, чоң маселе да, чечкенгечи, терроризм негизи, терроризм уюму. Ошон үчүн Афганистанда негизи 2001 жылдан кийин операция жүрүп атат, бирок мындай прогрессив эффективдүү жыйынтык жок да, туура да. Терроризм азыр эле күчөп атат. Талибан жүрөт негизи, жана башка терроризм, афгандык группировка ислам государствосу келип калды. Ошон үчүн Трамп негизи ошону көрүп негизи Сириядан кийин Афганистанга көчүп кетет деп ушу терроризм токтотуш керек деп мындай аскердик стратегия жаратып атат да. Туура Трамп келип атканда негизи президенттик шайлоодо түз эле айткан, Обаманын программаларын же концепт баарын жоготом деп чын ошол болуп атканда, жана экономик интеграция боюнча бул чыгып кетти. Жана башка программаларда даже ЕС боюнча конфликтке чыкты. Бирок Афганистан боюнча азыр туура мындай көрүп алып, кандай сирийский процесс болуп атканын негизи, ушу коркунучун маселесин негизи. Ошон үчүн азыр Афганистан деле ошондой эле токтотом деп атат да. Эми аякта американдык аскер кандидат бар негизи, аякта аябай чоң өзгөрүш болот негизи. Мына жакында айтып кетти, алардын командующий, командир Ланцжеф ал чечилет негизи. Ошо таптакыр жаңы стратегия болот депчи. Ушу афган армиянын күчүн, потенциалын көтөргөнгө негизи инструкторлор келет экен, 5000ден ашык, 5500 негизи. Blackwater Academy деген ошондой
аскердик организацияда. Менчик аскер ошолор толуп туруп. афган кийимин кийип алып негизи формасын ошо именно батальонго кирип негизи инструктор командирге жардам берип кандай терроризм менен күрөшүш керек деп ошондой стратегия чыгып атат да. Ошон үчүн чын айтып атат Дональд Трамптыкы чын эле бул аябай жаңы стратегия Америка Кошмо Штаттыкы. Балким ошо мына геосаясаттык регионалдык Түштүк Азияда оюнчулар көрүп атышат. Мына көрүп атасыңар да азыр Индия менен сүйлөшүү болуп атат. Пакистанга каршы мына жаңы премьер-министр келип Хаган Аббаси аябай каршы болду, аябай критика кылышты. Эми ошон үчүн Пакистан союзник да Американы. Балким азыр конфликт чыгып калат, мына сүйлөшүү да болот да. Ошон үчүн мындай көп өзгөрүп атат да регионалдык жагынанчы. Балким ошо геосаясат жана Орто Азия мамлекеттери калбайт. Негизи биз Афганистан менен канча иштеп атабыз, Орто Азия мамлекеттери. Ошон үчүн мындай карасаңар чын эле мындай конфигурация өзгөрүш геосаясат жагынан болот балким да, менин оюмча да. Анан Америка Кошмо ошо стратегияда айтып кеткен. Талибан боюнча эми Россия, Американ концепциясы кандай? Россия жардам берет Талибанга деп атат, ачык эле айтып атышат. Куралды берип атат. Ошон үчүн булар аябай экинчи жактан аябай катуу киришип атышат да. Эми факт боюнча айта албайбыз. Россия кирип атабы, жардам берип атат Талибанга. Бирок андай көз караш бар да. Америка Кошмо Штат түз эле айтып кетти да. Ошон үчүн ошо геосаясат жаңы күрөш болот. Балким ошону сезебиз. Эми бизге биринчи Орто мамлекеттерге, Орто Азия мамлекеттерге эми ошо ситуация Афганистандык биздин Орто Азия территорияга Таджикистан, Туркменистан кирип кетсин деп ошондой аракет кылып атабыз. ОДКБ жаңы. Бирок ОДКБ консультативдик орган да, чын элечи. Афганистандын өзүндө канча критика кылса Америка коштот. Бирок алар уже тиякта жүрүшөт да Афганистанда. Өзүнүн концепциясы ОДКБ карабай, өзүнүн концепциясын кылып атат да. Эми күтүп атабыз саясий процессти экинчи этап кандай Америка Кошмо Штат жарыялат негизи. Ошондо көрөбүз да кандай болот депчи. Марат мырза, силерге да мындай суроо да. Азыр карап көрсөк, мынау жаңы стратегия Америка Кошмо Штаттын жаңы стратегия Афганистан боюнча мына Орусия жөнүндө эчтеке жок. Бул эмне үчүн болуп атат? Биз азыр Орусиянын маалыматтарды карап көрсөк, Орусиянын өкмөтү айтып атат, бул Америка сөзсүз Афганистандан чыгыш керек. Башка бул регионалдык геосаясий мамлекеттер аны чечиш керек. Мындай бир тынчтык жолу менен чечиш керек, табыш керек депчи. Эмне үчүн Орусия аны киргизген жок өзүнүн стратегия, даже айтылган жок. Сиз кандай себеби барбы же жокпу? Эми Орусия булар ОДКБ форматында көбүнчө иштейт да, ОДКБ ШОС мененчи. Көбүнчө ошо Кытай менен байланышат да. Кытай ШОС боюнча да, Ошон үчүн Россия эми түз Афганистанга кире албай негизи. Ошондой жана дипломатик ресурс менен чечели депчи. Ошо ШОС формат менен же ОДКБ формат мененчи. Эми Америка Кошмо Штаты Россия критика кылып атат, түшүнүп атабыз. Эмне үчүн жалаң эле аскердик стратегия, ошо бул аябай күчөйт, конфликтке алып келет депчи. Бирок Америка Кошмо Штаты айтып атышпайбы, Гостип Трамп эле. Эми экинчи стратегия сөзсүз болот депчи, саясий жагынан. Балким ошо экинчи стратегия чыгып калса, балким ошо Россия жана башка Орусиянын өкмөтү айтып атпайбы? Биз Түндүк альянска жардам бергенбиз, каражат бергенбиз, курал бергенбиз. Ошон үчүн биз чын эле айтып коюш керек, Борбордук Азиянын мамлекеттеринин коопсуздугун сактап калганбыз депчи. Ошон үчүн биз менен да сөзсүз эсептеш керек депчи. Сиз ошону кандай көрөсүз? Жок, мен ойлойм, мен айтып атпаймынбы? Балким ошо Америка Кошмо Штаты чыгат Россия менен сүйлөшүүгөчү. Бирок Америка Кошмо Штаты мына саясий процесс этап экинчи этап чыкса, бул аскердик этап негизичи. Контингент, аскердик контингент боюнча. А саясий процесс урегулирован чыгып калса, ошо анда бар мамлекеттер менен кызыктуу сүйлөшүүгө чыгабыз депчи. Өзүнчө мында 2001-жылы болду Боннский процесс негизи. Бар отурбады тиги столгочу. Балким ошондой формат менен Америка Кошмо иштейт, ишенебиз да. Эми азырынча түшүнүп атабыз, көп критика кылып атат сыноо негизи Америкадан да, Россия аябай көпчү. Эми өзүнчө мында саясий геосаясат күрөш болуп атат да, аны түшүнүп атабыз негизи. Анда Афганистанда жаңы бир геосаясаттык формат болобу же болбойбу? Болот. Мен айтып атам болот. Мына азыр Пакистан чыкпады. Көп жыл союзник болуп Америка Кошмо азыр мына жаңы аябай сыноо кылды да. Эмне үчүн мындай күчөтүп атасың контингент? Афганистан канча 70 жылдан бери согуш токтой албай атат негизи. Аябай сыноо кылды да. А Индия, бирок мен айтып атам, почему эмне үчүн Афганистан, Пакистан ушул жакка каршы болот? Азыр Америка Кошмо Индияны киргизип атат. Афган ишкечи. Ошон үчүн ушул жактан деле билесиңер да, Афган, мына Орузбек
Абдусалович айтып кетти. Америка, Индия менен Афганистан канчалык конфликттик точкалар бар, ядерлик, Кашмир боюнча ошондон болуп атат да. Озбек мырза, сиз кандай суроо мындай да. Сиз кандай ойлойсуңар? Мындай болуп атпайбы? Азыр мына Трамп жаңы стратегияны Афганистан боюнча чыгарганда, адистер айтып атат, эмес кызык болуп атат да. Обама болобу же башка президенттер Америка болобу, сөзсүз ал убактылуу чечилген болчу да. Мындай 5 жыл болот, 10 жыл, мындай убактылуу срокторду койгон да, датасы мындай болот депчи. Бияк стратегияда жок эч кандай. Убакыт качан бүтөт, качан башталат. Анан кызык болуп атат да. Бул стратегияны өзүн айтканда, адистер же журналисттер сураса, канча аскер кирет депчи айтпай койду. Аскер жагынан мындай аябай коопсуздук эметишти да. Анан башка маалыматтан карап көрсөк, 4000 аскер кирсет депчи. Бул бирок Ак үйдүн эмес, бул мындай жашыруу маалымат катары. Мына журналисттер айтып атат, башка адистер 4000 кирсет депчи. Анан сиз эмне үчүн ойлойсуңар? Эмне үчүн мындай убактылуу чектелген жок биринчиден? Анан канча аскер кирсет, кайсы операция, бул эмнени көрсөтүп атат? Трамп бул өзүнүн жаңы стратегиянын өзгөчөлүгү ушул деп айтты. Биз убакыттын Чектелген жок, менен чек койбойбуз деп. Себеби дегенде бул 2001 жылы Афганистанга Америка Кошмо Штаты коалиция НАТО мүчөлөрү менен киргенде бат эле жеңишке жетебиз, талкалайбыз деген ой болгон. Ашып кетсе 5 жылга чейин тартиптүү жасап коебуз деген. Анда бир 16 жыл өттү уже. Бул себеби дегенде терроризм менен мынчалык масштабный күрөш болгон тарыхта болгон эмес мынчалык 16 жыл согушкан. Жанагы Россия жөнүндө жана айтылган маселелер боюнча бир кошумча бар. Пакистанга наразы болгон себеби Пакистан колдоп атат дейт, бирок бул жерде да бир маселени айта кетиш керек. Пакистан менен Афганистандын мурунку линия Дюранттын ар жагында пуштундардын көбү калып калган. Пакистан территориясында. Тоонун арасында зона свободных племен. Бул жерде чынын айтканда алар өзүнүн мыйзамы менен, өзүнүн уруучулук мыйзамы менен жашайт. Эски салт менен, Исламабадка деле көп баш ийбейт. Кабулга тем более баш ийбейт. Ошол жакта бир мезгилде Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү да жашырынып жүргөн фактылар болгон ал жерде. Кийин алар өздөрү сүрүп чыкты. Алар ошондой өзүнчө калк, ошолордун арасында баш маанек таап жүрүшү мүмкүн. Экинчиден, мына Талибан факторун айтып атабыз. Америка Кошмо Штаты согушуп күрөшүп атат. Пакистанда аскери заводдор жок, октарды чыгарган өндүрүш жок. Вообще өндүрүш жок. Майда кустардык мамлекет өндүрүш бар болчу, азыр эми бир аз курулуп атат, бирок согуштук багыттагы өндүрүштөр жок. Талибан ушунча жылдан бери октарын каяктан алып атат? Курал жаракты каяктан толуктап атат? Ушуну айтып бересизби? Мына маселе ушунда да. Ким колдоп атат демек? Ооба, каражат. Курал менен Туура. булардын эмне үчүн кийим кечеги жыртылбайт? Туура. Күтүлбөгөн жерден пайда болот. Современный бүт связь средства менен Жаңы куралдарды каяктан алып атышат? Ошол жерде маселе мына ошол. Жанагы Россияны шеге алып атат деген маселе ушул жерден келип чыгат. Бул аскердик соода кылган жерде муну кармаш муну өтө татаал. Контрабанда оружие, бул наркотиктен кийинки эле экинчи орунда турат. Өзүнүн масштабы боюнча. Ошон үчүн мына ушул жагын эске албаса, Пакистандын курал жаракты берген жагын токтотпоюнча тиги Талибанга бул маселе оңой менен чечилбей турган нерсе. Экинчиден, жанагы жеке аскерлер күрөшөбүз деген себеби. Алар регулярный армияны албетте согуштун тактикасын үйрөтөт. Түздөн түз согушкан маселе боюнча. Терроризм менен согушканга армияны даярдабайт. Анын үчүн атайын бөлүктөр, спецназдар окутулат. Анын баары деле эмес. Ошон үчүн булар сунуш кылып атат. Ошол террористтик уюмдарга биз да ошолордун методу менен өзүнчө баягы свободный поискте жүрүп, анан ошолорду талкалайбыз. Бул Америкада отуруп жасалган кыял. Бул эффект бербейт. Мен азыр айтып коеюн сиздерге, кийин көрөсүздөр. Талибан тоонун арасында жашынып жүргөн жок алар. Алар элдин арасында жашап атат. Талибанды колдогон элдер көп. Талибан каяктан алып атат? Булар өлбөс адамдар эмес, 16 жылдын ичинде картайган деле жок. Улам пополнение болуп атат булардын катарында. Ушул зона свободных племенден башка жактардан келген пуштундар булардын катарын толуктап атат. Ушул маселелердин баарын чечиш керек. Талибанды саясий күч деп эсептеп, булар менен келишимге келип сүйлөшмөйүнчө пуштундар
колдогондор көп. Колдобогондор деле албетте көп. Буларды осуждать эткендер деле көп. Мына Америка Кошмо Штаты келгенде Америка афгандыктардын үмүтү аябай чоң болгон. Даже килемдерге сүрөттөрүн тартып, мунаралардын кулаганын, анан келип Талибан чыккан, анан ушундай сюжетный бар болчу. Анан Америка келип, анан биз ушулай тынчтык орнобойт деген тилектери. Кийин жагында булар айта баштады, 2007 жылдарда террористтик акциялар көбөйө баштаганда. Булар эмнегедир солгундап калды дейт. Мурда ар бир машинанын номуруна чейин билчү эле. Аябай эффективдүү күрөшчү эле. Азыр болсо андай эффект болбой калды деген маанайдагы сөздөр бул жерде көп айтылып жүргөн маселелер бар. Ошон үчүн эми жанагы Орусияны эмне үчүн кошпойт деп атпайбы? Орусия менен Американын ортосундагы мамилелер кансыз согуштун убагындагы деңгээлден да төмөндөп баратат азыр. Дипломаттарды чыгарып, ар кандай мындай бири-бирине түшүп калды да деңгээли аябай. Деңгээли өтө түшүп, восьмеркага кошуп жүрдү. Азыр ката 7 мамлекет болуп калды. Ошол учурда Орусияны жанагында Талибанды колдойт деген көп эле жогорку деңгээлдеги аскердин Пентагондун жетекчилери да айтып жүргөн факттын убагында бул стратегияга Орусияны кошо албайт. Ошон үчүн жана кошпой аткан себеби ошол. Эми жанагы Россия рычагы мурда эмне үчүн кошулду стратегияга? Путин колдогон антитеррористтик операцияга биринчи болуп. Анан базаларын жайгаштырганга Орто Азиянын мамлекеттерине ача бергиле деген Кремлден башка Түндүк транзит болчу да. Анан анын үстүнө маселе мындай. Түндүк альянста Россиянын рычагы бар болчу. Ахмад Шахмасуд курал жарагы башкалардын баары бүт Россиядан келип турган. Ошон үчүн Генерал Дустум да. Россия ал кезде Дустум эми ал башка маселе. Россия ал кезде ошол Түндүк альянсты колдонду. Тиги Американын Кошмо Штаттын күчтөрү наземный операцияларды бүт Түндүк альянс жасады. Булар воздушный операция менен жасады. Кабулду алганда Түндүк альянстар келди. Ошолор келип бошоткон. Ахмад Шахмасуд национальный герой деп сүрөт илинип турат азырда. Ошолор чоң таасир берди. Ошон үчүн Россия ошол кезде стратегия антитеррористтик коалицияга ошондо кошулган себеби болчу. Азыр Россияда андай рычаг жок Афганистан территориясында. Анан Түндүк альянстын да күчү кетпеди азыр. Жок да уже кыйналып калды. Анда сизге мындай суроо да. Мына карап көрсөк, бир жылда Американын Кошмо Штатынын бюджетинен каражат Афганистанга аскер берген 50 миллиард доллар экен депчи. Кээ бирлер айтат, жаңы стратегия бул Трамп бизнесмен болгондон кийин ошон үчүн сөзсүз бул военно-промышленный комплекс деп коет. Аларга каражат керек, жаңы куралдар чыгарганга, аскерлерге, сиз айткандай, аскердик бюрократия бар, аларга дагы каражат керек депчи. Ошон үчүн ал жаңы стратегияны багыт катары эметип атат, үмүт кылып, сөзсүз бул Американын аскер промышленностьси же аскер бюрократтар акча таба алсын депчи, каражат. Ошого кошуласыңар же кошулбайсыңар? Бул биз өзүбүздүн ситуацияны Американын действительностька барып Болбойт, эме коюп атабыз да. Ал жакта жаңы аскер курал жарактарды иштеп чыга турган атайын конкурс жарыяланып, компаниялар иштеп, Рент корпорацияга окшогон уюмдардын мозговой центрлеринин таасири менен жасала турган иштерде. Тендер өткөрүлүп, анан компаниялар тандап алынып, албетте согуштук аскери согуштук комплекстин өнүккөнүнө бул жерде сөз таасир болот. Бирок ошол Трамптын аскердик согуштук компаниясы барбы? Маселе келип чыгат. Анда бул чындыкка жатпайт экен да анда. Бул эми бул жерде бир маселе бар. Ошол сиздердин көңүлүңүздөрдү ошого бургум келет да. Азыр Россия менен Американын ортосунда мамилелер өзгөргөндөн бери информациялык согуш өтө күчөдө экөөнүн ортосунда. Дезинформация жагында орустар аябай күчтүү. Муну эске алып коюшубуз керек. Эл аралык деңгээлде мына мисал үчүн протокол сионских мудрецов дегенде Орусиянын жандармериясы чыгарган дезинформация болгон. Ошол азыркыга чейин иштеп жүрүп, Гитлер дешенген ошол материалга. Башканы айтпай эле коелук. Азыр бүгүнкү чейин маалыматтык согуштар бүтпөйт экен. Согушка Россия бул жагынан кыйын. Азыр деле батыштын эле гезит журналдарынан, телеканалдарынан чыккан материалдардын артында Кремлдин кулагы чыгып калган учурлар көп эле болот. Ошон дезинформация жагынан кыйын. Бул согуш 21-кылым Трампты бизнесмен анан ошого байланып жаткан жагы, эми бул сөзсүз Россияныкы болбосо дагы бул жерде информациялык ар кандай маалыматтар түшөт ушак катары. Ошондой да.
Рахмат. Анда Марат мырза, силерге мындай суроо да. Кээ бир адистер мындай дүйнөдө айтып атпайбы, бул жаңы стратегия эмес, бул эски эле стратегия, бул жаңы эчтекеси жок. Буга үчүн Трамп киргизди. 58%ке чейин анын рейтинги түшүп калыптыр да. Мындай тарыхта болгон жок экен Америкада, мындай президенттер бир жылдын ичинде 58% Американын жарандары каршы чыгып атат, жакпай атат саясаты депчи. Мына шайлоодо берген убадасын аткарбайт депчи. Ошонун байланышы барбы же жокпу? Сиз кандай ойлойсуз? Бул же бул Байланышы бар. Эми Америка Коңшу билесиңер традиция кандай. Чын эле ал деле чын эле реалдуу эле мындай карасаңар чын эле рейтинги түшүп кетти Трамптыкычы. Өз эле күнөө негизи. Эми ушу канчалык стратегия жарыяласа президент Америка Коңшу Штаты ошон үчүн рейтинг өсөт да. Эми бирок себеп анда эмес. Эми көрөбүз канчалык ушу стратегия реалдуу иштеп кетет да. Эми аякта чоң эле маселе турат, чын элечи ушу стратегия боюнча. Кантип ушу согушту токтотуш керек, кантип ушу Талибан жоготуш керек. Талибан эми жоготолот. Бул негизи мына статистика боюнча Талибан негизи чын эле жашынбай эле өкмөт Афганистан өкмөтү айтып атпайбы? 12% провинция түз эле Америка, Талибан негизи аякта башкарып жүрөт депчи. 73% жана афгандык өкмөтү Америка Коңшу Штаты мененчи контингентин турушат да. Ошон үчүн Талибан жоготуш бир замат аябай оор, чын элечи. Мына үчүн Пакистан каршы болуп атат. Пакистан техники Талибан деген бар да, пакистандык талибандарчы. Алар бир эле айырмасы бар. алар Талибан менен бир Афганистан мененчи. Ошон үчүн бул стратегия канчалык иштеп кетет, бул аябай чоң суроо да, чын элечи. Эми туура түшүнүп атабыз. Трамп ушу жаңы стратегия жарыялады, негизи ушу рейтинг көтөрөм деп, негизи андай бар. Мындай тарыхты карап көрсөк, 16 жылдын ичинде 16 жыл согуш болуп атат Афганистан Американ согушу. Бул карап көрсөк, тарыхта эң узакта эметкен Америкада согуш болгончу. 16 жыл көп да. Анан мында тыйнагын карап көрсөк, 2300 Американын аскерлери өлүптүр. 17.000 жарадар болуптур да. Бирок мындай аскердик адистер айтып атат, бул аябай аз сапаттуу, жакшы эле согушкан. Бул карап көрсөк, бул башка тарыхта согуш болгондо миллиондук, мындай миңден башта ашык да, карап көргүлө депчи. Биринчиси, анан экинчиси, Обама Американ аскери Афганистанга алып кеткенде 6 базаны калтырган деп. Ошонусу чындык бар депчи. Анан карап көрсөк, дейт, бул жетеби же жетпейби азыр? Карап көрсөк 8400 бар экен Афганистанда. Анан бул чындыкка жатса 4000 дагы аскерди киргизсе 12.000, 13.000 болуп калат экен да. Бул сиз кандай ойлойсуңар? Жетиштүүбү же жетиштүү эмеспи? Чоң максатты жасаганга. Американын Ирактагы, андан Афганистандагы колдонулуп жаткан курал жарактары бүгүнкү дүйнөдөгү эң алдыңкы технология менен жасалгандар колдонулуп атат. Өтө эффективдүү куралдар колдонулуп атат. Бул калган мамлекеттер буга жете элек азыр. Ошо 2007-жылкы оценкалар боюнча ошол деңгээлге жетиш үчүн Россияга да 50 жыл керек деген себептен оценкалар бар болчу. Ошон үчүн бул жана эффективдүү болуп аткан маселелер ошол. Экинчиден, албетте, бул бир маселени айтыш керек бул жерде. НАТОнун күчтөрү кирди, союзниктер Американын. Бирок негизги аскердик эмелер потери. Америкалыктар себеби дегенде Талибан өзүнүн стратегиясында биринчи иретте америкалыктарды жок кылат. Экинчиси англичандар, Улуу Британиянын аскерлери. Калгандарына андай мишен жок. Ошон үчүн Американын машинелерин Кабулда жардырганда, Американ машинелерин кол салаттылар. Аңдып, изучать этип, карап, Кабулдун аэропортунун жанында базасы бар. Ошол жана террористтик акциялардын көбүнчө болгондо ошол биринчи мишен ушуларда. Ошого карабай мына бул жанагы силер айткан цифрлар бул действительно ушундай эле. Бул жерде дагы бир маселе бар. Жана наркобизнес менен күрөшпөй. Ошо аябай катуу айтып атышат да бар. Себеби дегенде курал жаракты бекер Талибанга эч ким бербейт. Бул финансирование терроризмдин бир булактары ошо нарко акчалар болуп атат да. Ошол жагынан булардан нужда жок.
Ана биз өзүбүз эле наглядный пример. Баткенге 99-жылы келди. 2000-жылы болсо Өзбекстан ислам кыймылы. Ушул биздин аскерлерде курал жарактын октарын тартыштыгы болуп калган учурлар болгон. Подвоз болгон. Бирок буларда андай жетишпей калгандык болгон жок. Биздин территорияда жүрсө дагы каякта калды базалары. Экинчиден оснащение связь аябай күчтүү болгон булардын. Анан согуш тактикалары. Биздики 2000-жылы араң үйрөндү тоонун арасында терроризмге менен согушканда. Булар бул жагынан аябай мастер булар. Ошон үчүн бул жанагы стратегияларды колдонуп башканы жасаган менен биринчиден курал жарактын каналын, экинчиден нарко каналды токтотмоюнча эффект бербейт бул маселе. Анда мындай суроо Мурат мырза силергечи. Сиз ишенесиңерби мындай бул келечектечи бул Афганистандын мындай чыр-чатагы мындай Афганистанга тынчтыгып болупту, мындай тынчтык жолу менен чыгабыз депчи. Келечекте болобу же болбойбу? Ишенишке эми Афганистанда туура мына эл аябай кыйналып атат чын эле. 78 жылдан бери согуш бүтпөй атат. Мына этап боюнчачы. Ошон үчүн мындай дүйнө боюнча негизи дипломатия боюнча таба албайт да бирдик механизмчи. Механизмдер бар, бирок алар ишке ашпай атат да, чын элечи. Эми азыр ошо Афганистандын майданында негизи Америка көрүп атасың, геосаясат күрөш болот Америка Россия менен. Америка бир механизм чыгарса, Россия өз механизмин чыгарат. Ошо бир сөзгө эле Ар кандай геосаясий кызыкчылыклар бар мамлекеттерде. Өзүнүн конкуренция. Бирок карасаң канча эл жарадар болуп өлүп кетти. Ошон үчүн ишенебиз эми сөз ушу ООН боюнча жана эл аралык уюмдар менен бир мындай форматтык механизм табыш. Азыр мына Афган өкмөтү, Ашраф Гани, мурун Хамид Карзай, булар дайыма ушу Афган согушту токтотуш керек депчи. Бирок мына карасаңар Афган өкмөтү деле мына Ашраф Гани жаңы стратегия чыктыбы 21 августта. Ашраф Гани сразу колдоду негизи. Ошо мейли, короче, Афган армияны потенциал күчүн көтөрүш керек, терроризм жоготуш керек депчи. Ошондон болуп атпайбы? Эки сөздө. Орзубек аке, сиз кандай ойлойсуңуз? Мына Афганистанда жаңы стратегия Америка Кошмо Штаттар киргизип атпайбы? Анан бул Борбордук Азия Кыргызстанга таасири тийеби же тийбейби? Бул азыркы глобализациянын шартында кайсы жерде конфликт болсо, биздин жаныбыздагы Афганистан эмес, башка жактагы сөзсүз таасири тиет. Ааламдаштуу процессте сөзсүз болот. Ошон үчүн бул эми Афганистан боюнча бул абдан маанилүү суроо. Бизди Талибан кыймылы пайда болгон мезгилден баштап эле ушул 90-жылдардан 96-жыл, 95-жыл Талибан чыкты аренага. Орто Азияга Талибан кол салган адат деп эле ошо коркутуп жүрүшөт да. Особенно Россиянын маалымат каражаттары. Талибан бизге кол салбайт. Талибан Борбордук Азиянын кереги жок. Талибан адегенде Афганистандын биринчи эң негизги максаты Афганистанга бийликке келип, Кабулду кайта алып, анан ошол өздөрүнүн саясатын жүргүзүш. Талибандын максаты ошол. Анан кийин бизге таасир эмне үчүн тийген? Анткени Өзбекстан ислам кыймылы территориясында болгон Афганистандын ошолор жардам алып, ошолор курал жарак алып, ал жакта курал жарак өтө көп. Анан ошолор келген. Биз Өзбекстанды бошото коебуз деп. Талибандын жумушу эмес ал. Бул башка маселе. Ал жерден Синжандын кол салабыз, Синжанды бошотобуз деген күчтөр дагы бар. Анан бул факторлорду эске алыш керек, албетте. Эртең бир уюм барып, ошол жерден пайда болуп, Талибан менен чогулуп алып, Борбордук Азияны бошотобуз, жихад жарыялайбыз дегендер чыкпайт деп эч ким айта албайт. Конфликт турган зоналар болгон. Анын үстүнө бизге таасир азыр деле тийип атат. Нарко бизнес биз аркылуу кетип атпайбы? Нарко акчалар. Бизде эмне үчүн көчөлөрүбүзгө машина батпайт? Эмне үчүн толтура тойханалар дайым эле, эл көп. Бизде өндүрүш жок. Кайсыл акчалар иштеп атат? Мигранттардын акчасы, мигранттардын акчалары. Коррупция менен түшкөн акчалар. Ошол нарко акчалар отмываться этилип атат, ошол каналдар. Ошон үчүн бул мигранттарыбыздыкы кээде болуп калат, кээде мигранттарды закондуу эле колдонулуп атат. Алар ачык акчалар. Аны отслеживать этсе болот. Анан ошо бул жерде маселе бар. Таасири сөзсүз тиет. Сөзсүз келечекте. Марат мырза, силерге анда мындай суроо. Силер кандай ойлойсуңар? Бул Америка Кошмо Штаттар Афганистанды калп экен депчи, уже баары айтып атышат адистер. Америка Кошмо Штаттар Афганистандан чыкпайт. Уже Трамп айткандай бүттү. Убакыт качан болот билбейт. 5 жыл, 10 жыл, 30 жыл турабы, бирок калды депчи.
Бул Америка Кошмо Штат Афганистанда калганга бизге жакшы болобу борбордук Азия мамлекеттик зыяны барбы? Менин позициям мындай да, чын эле Трамп жаңы стратегия айтып кетпеди, бессрочно, биз калабыз депчи, ошо терроризм жоготуу боюнча биз калабыз депчи. Именно так ошол стратегия боюнча терроризм жоготом десе негизи, менин оюмча зыян эмес да, чын эле пайда да. Мына терроризм бияка деле өтүп атпайбы? Мына игил жогото болсо, бирок башка уюм чыга алат негизичи. Ошон үчүн терроризм боюнча, формат терроризм боюнча бизге зыян эмес менин оюмчачы. Бирок мындай караса рекомендация өзүнчө Америка Кошмо Штат аябай чоң мамлекет негизи. Ошо Афганистанда эле экономика жактан башталып иштеп кетсе, бул бизге аябай пайда болмок да Орто Азия мамлекеттеригечи. Сиз кандай ойлойсуңуз? Бул Америка Кошмо Штаты эмеде Афганистандан терроризмге каршы эмне үчүн күрөшүп атат? Афганистанга жихад жарыяланган. Көп жыл мурун Бен Ладен жарыялаган. А дегенде Американын аскер кызматтарына, андан кийин Американын дипломаттарына кошту жихадка. Үчүнчү жихадты жарыялаганда америкалыктарды каерден көрсөңөр өлтүргүлө деген жихад жарыяланган. Ошон үчүн эгерде Афганистанда терроризмдин тамырын кыркпаса Афганистан, Америкага терроризм кайта барат. Ошону булар түшүнөт. Ошон үчүн бул жактан күрөшүш керек болуп атат. Экинчиден, Афганистандын жанында вообще ортоңку чыгыш, жакынкы чыгыш, азыр көрүп атабыз, арена согуш ошол жерде. Ал жерде кимдер жашайт? Ал жерде мусулмандар жашаган мамлекеттер. Баягы Бжезинский мойнуна алган Талибанды биз түзгөнбүз деп. Анткени маджахеттер Америка түздү. Маджахеттердин уландысы болуп туруп Талибан калып калды. Аль-Каида пайда болду. Ошол негиздерде бул негизи Америкага түзгөн уюмдар, анан кийин алар Америкага каршы чыкты. Основной фактор кайерде? Мына Кушнер келип кетти, күйөө баласы. Жакынкы чыгышта Израиль менен Палестинанын конфликт жоюлмайынча терроризм бул региондо жоюлбайт. Марат туура айтат. Эртең башкат менен жаңы уюм чыгат. ИГИЛ пайда болуп калды, мурун Талибан, Аль-Каиданын таасири азайып калган менен эртең дагы толуп атат. Ушундай бир уюмдар чыгат дагы, ошолор артынан чыгат, колдогон адамдар сөз табылат. Ошол терроризм жоюлбай, ошол улана берет бул маселеде. Себеби дегенде спонсорлор көп, миллиард состояниясы бар адамдар бар. Жана ошондо уюмдар бар жакынкы чыгышта, нефти долларлар бар, нарко долларлар бар. Ошолор бул терроризмди финансировать этип кое берет. Рахмат. Анда мынау азыр дүйнө дүбүртү программасы аяктап атат. Анда мындай тыянак чыгарсак болот эле. Сен макул болосуңар мынау бүгүнкү программабыз Афганистан боюнча Трамптын жаңы стратегиясын талкуулагандан кийин мындай тыянак чыгарсак болобу? Бул Америка Кошмо Штаттар Афганистандан чыкпайт жакында. Биринчиси. Экинчиси, азыр мына борбордук Азия же жаңы геосаясий форматтык кырдаал түзүлөт деп. Ошого кошуласыңар же кошулбайсыңар? Америка Кошмо Штаты Афганистандан кеткенге даярданып калган. Ал Афганистандан чыгышыбыз керек деген күчтөр да көп Америкада. Бирок Трамп бул жерден жок, бул жактан чыкпашыбыз керек деген жаңы стратегияны кабыл алат. Негизи дегенде бул маселе Афганистандан Советтер Союзу кеткенден кийин кетип калган жөнүндө жанагы айттык. Бул эмнеге алып келгенин көрүп атат. Булар ушу туура Иракта болгон катасын көрдү. Мамлекеттик департамент менен коргоо министрлиги, бул Америкадагы эки чоң чечим кабыл алганга таасирин эте турган эки чоң уюм ушул эки. Азыр Американын аскерлери ушул ситуацияны ушул жактан кармап, ушул жерден эми кайсыл жерде конфликт болсо, жаңы курал-жарактар дайыма эле сынактан өтөт. Бул жагы дагы бар. Анан ошол жерде ситуацияны ушул жактан кармайлы дегендери туура Америкадан терроризмге ушул жактан эле күрөшөт эле. Геосаясий жагынан жаңы формат түзүлдүбү же түзүлгөн жокпу бул региондо? Геосаясий жагынан мына Америка эмне үчүн Индияны кошуп атат деген суроону биз карабай калдык. Индияда эң көп мусулмандар жашаган мамлекеттин бири ушул. Бирок Индияда терроризм жок. Бул жерде Индия ошол терроризмге каршы механизмдери жакшы иштеген мамлекет.
булар ошон үчүн кошолду Индияны да тажрыйбасын берет экен, тажрыйбасынан алсак деген маселе бар. Эми анын себептери Индияда ситуация башка. Афганистанга ал иштебейт. Рахмат. Марат мырза, сиз кандай ойлойсуңуз ушул суроого? Мен айтып коем, мына менин оюмча, мен ойлоп атам, ошо 5 жылдын ичинде жакында америкалык аскердик контингент калат да. Жаңы стратегиясы ошо кандай болсо ошол стратегия иштеп баштайт да. Ошон үчүн ушу азыркы 5 жыл ичинде Америка Кошмо Штат өзүнүн аскерлерин чыгарбайт да. Бул биринчи. Экинчи, анан көрүп атсаң, терроризм да бар. Аябай чоң компонент чын эле. Кандай болсо күрөш керек. Америка Кошмо Штат же башка мамлекет болобу, же чогуу иштешеби. Мына Сириякты көрүп атасыңар. Экинчи, эми биздин Орто Азия мамлекеттерге сөзсүз таасир тиет. Мына Афганистан жакын эле да, кандай болсо да. Мына Тажикстан сезип атат. Мына канча жол барып атабыз Тажикстанга. Туркмения деле канча чегара территориясында конфликт болгон. Коркунучтар көп экен, Коркунуч бар, коркунуч көбөйөт. Ошон үчүн мен ойлойм башка да ушу ОДКБ механизм кандайча өзгөртүш керек. Бул жөнүкөй эле формалдык бюрократик механизм болуп атпайбы? Канча жыл мактанып атышат, мына тигини муну кылдык. Мына көрүп атсыз, жөнүкөй эле мындай өнчүлүү саммитке келишет, жетекчилер сүйлөшөт, ошон кетет. Канча кагаз бар, бул ишке ашырбай атат. Бул геосаясий жагынан региондо жаңы формат түзүлдүбү, түзүлгөн жокпу? Азыр түзүлөк, бирок кандай предпосылка бар да, чын эле мына Индияны, Америка Кошмо Штат сүйлөшүүгө чыгып атса, Пакистан каршы болсо, ошон үчүн мындай жаңы тартип, геосаясат болот да сөзсүз, менин оюмча. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу угарман, Дүйнө дүбүртү программасы аякталды. Бүгүнкү талкууланган темабыз Афганистан жана Трамптын жаңы стратегиясы. Бүгүн студиябызда коноктор саясаттануучулар Орозбек Малдалиев. Сизге чоң рахмат. Марат Казакбаев, сизге чоң рахмат. Жолугушканча чейин.